да сузуп берейин деди. Мага да берди, төөлөрүмдү да сугарды. Мен андан кимдин кызысың деп сурадым. Ал Нахордон төрөлгөн Милканын уулу Бетуэлдин кызымын деп жооп берди. Ошондо мен ага шакек менен билериктерди бердим. Анан мен Теңирге башымды ийип таазим этип, мырзам Ыбрайымдын Кудай Теңирине алкыш айттым. Ал менин мырзамдын уулуна бир тууганынын кызын алып берүү үчүн мени түз алып келди. Азыр эле айткыла мага, менин мырзама ырайым жана акыйкатты кылайын деген оюңар барбы же жокпу? Айткыла, анан мен оңго же солго бурулуп кетейин. Ошондо Лабан менен Бетуэл, бул иш Теңирден, биз сага жакшы да жаман да айта албайбыз. Мына Ребека алдыңда турат. Аны алып жолго чык. Теңир айткандай ал мырзаңдын уулунун аялы болсун деп жооп беришти. Ыбрайымдын кулу алардын сөзүн укканда Теңирге жерге чейин башын ийип таазим этти.